Мына, даже үзүлүп жатман кап кой. Канчамчы жери. Мына. Кутман Султанов өзү жашаган үйгө жакын жердеги күркөдөн ушул дарбыздарды сатып алган. Алып келип кесип жарым саатка тыныктыргандан соң дарбыздардын өңү өзгөрө баштаган. Кызыл түстөгү дарбыз кадимки боек кошулгандыгын байкаган шаар тургуну балдарына жедирбей, аны кайра сатуучуга алып чыгам деп отурган кези. Колдон алган дарбызды Тажикстандан алып келгендигин Кутманга сатуучу өзү айткан. Ана мына ошо түндөгүсү мунаны деле жеп эле балдар кичине ойуп жеди. Ана мына алда түндөгүсү турган сайын кызарат. Анан келинчегим да мына жерге төгүлүп атты деле мондай так болуп кетпейт да. Анан мондай мычкып дагы көрүп атты. Боегундагы немеси свети дагы башкача чыгат да булунчу. Андай болупчу. Анан кийин даам жок. Биртке жеп көрдүк. Бир дагы мындай бир шириндик дарбыздын немеси жок да. Сатуучулар азыркы убакта Өзбекстан жана Тажикстандан кирген коон дарбыздарды колдон аларын айтып чыгышты. Алармандар дарынын күчү менен бышкан дарбыздардан кооптонуп тандап алышат. Алардын бири Жумабай Жолдошов Баткен шаарынан келип атайын жолдон дарбыз алып жаткан учуру. Курамында дары көп болгон дарбыздарды ажыратуу кыйын. Ошондуктан жергиликтүү Шамалды Сайдын дарбызы бышканын угуп алып жатканын айтты. Keçen günü başka darбыз aldım ele Tacikistandыкы. Manga jakpады, начар içi pişip ötüp ketiptir, уже күйүлүп калыптыр. Ууруу жолдор менен кирип атат да кызым. Эгер жакшы таможня менен кирсе, жакшы текшерилип, жакшы өтүп келгени бизге макул. Элге коопсуздугун алдын алуу максатында Ошто жаңы чыккан дарбыз коондордун курамындагы азоттун көлөмү текшерилди. Текшерүү учурунда дарбыздардагы нитраттын көлөмү эң жогоркусу 200 граммга чейин жеткен. Негизи нитраттын көлөмү 1 килограммда 45-тен 60 граммга чейин болуусу керек. Текшерип бериш биздин милдетибиз. Бирок тилекке каршы бизге эч ким кайрылбайт, көпчүлүк кайрылбайт. Ар кандай жол менен кайерде бизде аткезчиликтен баштап өзүнүн огородунда, өзүбүздүн жерде дагы өстүргөндөрдүн ошол жана нормадан ашык кетип калса, ошону иликтеп, далилдеп бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, эгер бизге кайрылса. Түштүк региону боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун адистери белгилегендей, борборго тургундар кайрылып продукцияны текшерүүдөн өткөрсө болот. Дыйкандар өздөрү шаарга дүңүнөн сатууга алып чыккан жер жемиштерди атайын лабораториядан текшерүүдөн өткөргөндүгү тууралуу кагаз алышы керек. Бирок көпчүлүгү мындай кадамдары жок эле иштешет. Ошол себептен тийиштүү кызматтар тарабынан тонналаган жер жемиштер кайрадан кайтарылган факты да жок эсе. Кээ бири аткезчилик жол менен келип калып атат, кээ бири мындай өтүп келип атат. Эгер ошол чек арадан мисалы бүгүнкү күндө бизде Өзбекстан менен мына таможня зонадагы мамлекеттер менен чек арабызда ушул маселе ачык. Эгерде ошолордун баарын каттоодон өткөртүп, ошол жерден текшерсе, ал жердеги лабораториялар да бар. Ошол лабораториялар ошол жерден текшерип, анын канчалык залалсыз экенин аныктап бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда шаардын базарларында сырттан кирген дарбыз коондор сатылып жатат. Мөмө жемиштер бышып жетилген мезгил келгенде гана курамындагы нитраттар азаят деп билдиришти адистер. Ал эми мөмө жемиш коон дарбыздарды убагында бышып жетилгенде гана сатып алуу керекпи же азыркы учурда бышкандабы, аны аларман өзү чечет. Махпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.